Урматтуу достор, кимде-ким Россия шаарында такси тармагында иштесе, ушу келечек такси паркты сунуштамакчымын. Такси парктын проценти турдуу договордон иштесеңиздер 2% плюс 300 рубльдан, 5 самолет иштесеңиздер 2%, самолеттен иштесеңиздер 1%. Кимде-ким такси паркта иштесе, электрондук путёбуз бесплатно болот. Куба таксиден келип иштейсиздер. Барыңыздар күтөм. Ассаламу алейкум экендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Мен Кыргызстандамын. Кыргызстандын эң жанагы өзүм туулуп өскөн, чоңойгон Кошкор районундамын. Мына бияктан келатканда Балыкчыдан келет. Мында кеткенде Кошкор районуна кетет да. Район, Жумгал, дальше жанагы азыркы мезгилде хайп болуп аткан, популярный болуп аткан жанагы түндүк түштүк жолу ушул жерден башталат да. Анан бияка караганда, бияка кеткенде Исакеев болот. Дальше. Анан тетик жерден Кыргыз темир жолу кетет. Кыргыз, Кытай, Өзбекстан жаңы салынып Кудай буйруса жакында бүтүп калат. Просто бүгүнкү чыгарылышта ошол мен өскөн айылымдан багы орусча айтканда айриский вайп деп коет го. Так что каналдан алыстабаңыздар. Өтө кызыктуу болот. Карапайым элдерге жолугабыз, маек кылабыз. Так что каналдан алыстабай. Дальше көрүңүздөр. Кеттик анда. Мекендештер, мен негизи баягы Кошкорго келдим деп айтпаймынбы? Кошкорго келип, кичине кыдырып, магазиндерге кирип көрүнүп атам да. Або Чогулдур деген магазин бар экен. Чогулдур деген магазин өзү азыр популярный болуптур. Кошкор жергесинде бар экен, анан Караколдо, анан Кеминде да, Кеминде бар экен да. Ичинде бүт бары жанагындай эме экен да, баягы стройкага керектүү товарлар экен да. Келип туруп стройкага келип туруп любой товарды алып келсиңер. Адреси кандай бияктын? Адрес Сагынбай Орозбаков, Жаңы жол айыл. Адреси Сагынбай Орозбаков, Жаңы жол айыл экен. Анан мекендештер биякта мындай экен да. Баягы товар алып туруп, анан неме кылсаң биякта какой-то бир жеңилдиктер бар экен. 10%, 15%. Анан бул аты эмне негизи? Дөңгөч, дөңгөчкө мыкты коюп туруп, ошол мыкты прям 3 удар, 3 удар. 1 удар бекер алган товары. Мисалы үчүн 5 миңге алабы, 10 миңге алабы, иши кайсы суммада товар алат? 30 миң. 1 киргизсе бекер кетти. Элестетикиле, если 30 миңге товар алсаңыздарчы, 1 ур туруп алып келсеңер 30 миңди прям бекерлеп көрсөң да. А если ура албай калса, экинчи жолу. Экинчиге 15% скидка. 15%. А үчүнчү жолучу? Үчүнчүгө 10%. Мисалы үчүн 30 миңге соода кылса, 3 урса, 3 миң сом скидка болот да. 27 миңге алып. Анда мен мону алайын. Бул канча сом турат? Бул 330 сом экен. Негизи бизде шарт боюнча 300 сомдон жогору да. 300 сомдон жогору. 300 сом экен деген болот, Мага мык бер анда. Мына. Бир уруп көрөйүнчү, мен деле. Уруңуз. Уруп көрөйүн. Мына коелу дагы. Так. Уруп алайын да. Кичине кара чийиндер. Бияктан мындай кылып, Мынча мындай кылып алам, Жакшы эле урасың. Дагы уруңуз, дагы. 4 сантиметр. Мен болду дегенче. Дагы ура берсең. Кенен ура берсең. Дагы. Эми негизи шарт боюнча 1 удар урганга бекер. 1 удар. Сиз конок экенсиз, атайын келипсиз, сизге 3 уруңуз, ошондо бекер берейин. Давай. Давай. Кет. Бул эмне өзү? Бул рулетка. Метр. 30 метр дейт, үйгө барып азыр. Үйүңдү Болгон жери чырайсың. Кандай кетпейт. Бисмилла. Мыктын үстүнө коюп. Жок, монда коюш керек. Я. Эки кол урсам болот? Боло берет байка. Бир эле кол жакшы. Бир болмайм. Бир кол жакшы. Эки кол урганчы? Жок, бир болмайм. Мага монодон отур. Ура берет байка. Өз мындай. Бир. Айне, бир кол уруш керек экен да. Байка утуп баратасың. Эки. 3. Болбой Байка. калды. Конок экенсем. Муну мындай алып кете бериңиз. Мекендештер, көрдүңүздөрбү? Короче, возможность бар экен да. Мындай бекер алып кеткенгечи. Так что келиңиздер. Просто өзүңүз айтып, видеонун башында айтып кетдим, магазинге кыдырып жүрөм, элдердин эмесин жашоосун көрсөтүп дегенчи. Ошол үчүн магазинге келип саудалаңыздар. Мына мекендештер, өйдөгүздөр айтып кеткен эле Кыргыз темир жолу. Мына бул жол тияктан баштаганда Кытайдан келет. Кытайдан барып туруп түз кеткенде Балыкчыга барат. Балыкчыдан Бишкекке барат. Андан ары Өзбекстан, Европа кетет ошо мененчи.
Кудайым буйрса баягы өзүбүздүн момун бир ажообуз айткандай жакында бүтөт. Экономикабыз ушунча көтөрүлөт десеңиздер. Өтө жакшы болот да. Мен баягы сүйүнүп, баягы негизи айыл жерге келсем элечи. Адышка боло берем да, сүйүнүпчү, баймен болупчу. Анан дальше караганда биякта Кара суу айылы. Кара суу айылы болот. Анан дальше кеткенде өзүмдүн айылым болот. Ормон Хан, Кара Саз, Кара Күнгөй. Ошол үчүн каналдан алыстабаңыздар. Ким Кочкордон болсо, Кара Суудан болсо, лайктан коюп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Темир жол боюнча эмне оюңуздар бар? Жанагы айтып кеткендей эле жаңы жол боюнча эмне оюңуздар бар? Ошонун баарын жазып кетиңиздер. Кеттик анда. Кенештер, айылымдын жолу башталып атат. Ормон Хан айылы. Ормон Ханды негизи бар эле тарыхтан окуса керек. Ормон Хан кыргыздарды өтө мындай кыргыз үчүн жан чапкан баатыр болгон да. Ушул жерден башталган Ормон Хандын эмесичи жашоосу. Анан дальше калмактар менен согушуп, ушул жерди коргоп, ушул көп нерсеси бар да. Анан тарыхтан көрсөңүздөр болот. Мен көп билбейт экенмин ачык айткандачы. Анан жолдорубуз өтө азыр сонун болуп калган. Кочкордон менин айылыма чейин 13 километр. Ашып кетсе бир 20 мүнөттө эле барасың да. Мурун баягы мен бала чагымда жолдор өтө начар болчу. Азыр жолдор сонун. Кочкор району тартсаң да ар жакта. Кочкор району деген тагы калды. Кочкор району өтө чоң да. Негизи имиштер бар. Кудайым буйрса бир жакында эмес, баягы орусча айтканда ближайший элечи Кочкор району негизи бир кичинекей шаарчага айланат деген сөздөр бар да. Анда көрөбүз Кудайым буйрса. Ошол муякта менин классташтарым отурат, баары классташтар. 5-өө, 6-өө жүрөт. Аудини билесиздер да, Ауди. Биз бала чакта Ауди 100, Ауди 80 деген машиналар болчу. Кутман бергил. Бул Аудинин ээси Кутман деген жигит. Кутке, салам алейкум. Салам алейкум көздөр. Кандайсың? Салам жакшыбы? Бул машина Ауди 100 да, О, Audi 100. Старушка. Канча жыл кылды өзү? Биз менен тең. Биз менен тең бе? 39 жыл болду. 39 жыл болду, Мен көбүнчө негизи Россия жергесиндеги адамдар көрөт да. Анан бар эле китайский машина минип, анан корейский машина минип көнүп калганбыз да. Айыл жергесинде ушундай эле. Audi 100, Жигули дагы эле бар негизи. Кандай машина экен бул өзү? Бузулабы өзү, бузулбайбы? Сонунда бузулбайт мун. Суу менен жүрөт да. Пробег канча околу пробег? Билесиз пробегти? Карадың беле негизи пробегти? 326.253. Ойчой 30 канча жыл ушунча эле болду. Мына карабай. Муну түшүрүп коюптур андай. Жок, түшпөйт. Ал үстү келген боюнча. Жок, муну түшүрүптүр. Сен дагы Илдар, сен дагы эмең бар болчу го. Жанагы Ауди мындан жана 80 деген бар голо. Эскирегичи. Эскиси десем жаңылышам го, но бирок жылы тоже аныкы деле ошо биз менен тең болчу. 87-жылкы 87-лер негизи өзүбүз бир ушундай адамдарбыз го. Анан ансандай машиненин мыктысын тандап тепкен балдарбыз гой дегендей ансандай. Кудайга шүгүр, бул 87-лер биз билесиң го, тоону дагы, ташты дагы пойнаны арылап өтүп кеткендей бир жаралган балдарбыз гой дегендейби. Ансандай. Анан бул ошого ылайыкташылган жана талааныкы, түстүкү, тойго барасыңбы, ойго барасыңбы, полего барып суу сугарасыңбы, таш тересиңби болгон жерге ушул Ауди. Чисто. Айтарым ошо. Бул жигиттин баары менин классташтарым болот. Бул оператор бала да, өзү оператор бала да, тоже классташым. Бирок кыйын татат экен видеогочу. Сен мен менен кете турчу Москвага оператор болуп. Эми биз менен сүйлөшсөң өзүбүзчө бир жыйынтыкка келип бага келели, чечип алалы. Мана видеодон чыгарып. Кеттик, айылга дагы кеттик. Биз ошол Ормон Хандан киргенден кийин бул айыл Кара Саз айылы. Негизи Ормон Хан айыл деп коет, бирок Ормон Ханын айылынын ичинде 2 айыл бар да. Кара Саз айылы, анан Кара Күнгөй айылы.
Карасаңыздар негизи биздин мыкты чыккан жигиттерден Нурлан Алдияров деген жигит бар бирчи. Аны таныганы тааныйт. Анан мыкты комузчу Зайнидин Иманалиев деген байкес болгон. Залкар инсан да, ал элдер канча адамдар, канча артисттер ошол кишиден талим алып, тарбия алып, музыкант болуп, артист болуп келгендер көп да негизичи. Ал эми аркы Караңгөдөн өзүм чоң айланып, дальшестен көрсөтүп берем. Мына Audи'ге отурду жигиттер. Кетти. Пультмен оталчу. Пульт оталдыбы ушунда? Иә. Мына артта отурган бул оператор жигит. Аты Мээрбек, бул да классташым. Бул Наамат, таксыр адам. Бул Элдер. Атайын силер үчүн кетип атабыз. Тартып, ошо силерге кичинекей бир айлиский вайп деп атпайбы? Ошону айыл ким сагынды? Айыл ким сагынса, лайктан коюп, өзүңөрдүн оюңарды жазып коюңуздар, бекенештер. Классташ баламдын машинасына келдик. Классташ балам машинасын бияка таштап койду эле. Таксыр жигит 5 мал намаз окуйт дегендей. Намат, бул машинанын аты эмне? Универсалды. Белый жемчуг деп коет. Белый жемчуг ба? Кайсы жылкы машина? 89. Бул да 89. 89. Пробег канча болуп калды? Пробегин билбеткем ошо. Машина көргөн эмес. Иштебейт. Passat жемчуг дейт. Сен бул машина менен кандай Кочкор, Ормахан, Караңгы такси кыласың же кандай? Ооба, такси кылып турабыз. Эми мисалы биз барып келген канча сом калат? Биз барып келгенге. Бир барып келгенде 1000 сомго чейин табабыз буюрса. Анда сен болуп кетипсиң анда сен. Шүгүр Аллага. Иншалла. Сен бул машинаны да алмаштырайын оюң барбы же кандай? Азыр ой деле жок. Алмаштырбайсыздарбы? Жүрөт Болот. Жакшы эле. Багаж чоң, Канча машиналар караганда. Шүгүр. Бизге ушул бала бизге мындай алим тарбия берет. Тигинтпей эле, минтпей эле депчи, кыйын бала өзү негизи. Мына, толор көрүнүп атсыздар да, толор да. Толор сонун. Ошондо бул жакта жайлоолор болот. Бул жакта Карасас айылынын мектеби бар. Менин айылым ошо ар жакта. Кеттик анда.
баштаган да. Ustası var, tokosu yok degende yolga oturasыңар be. Эме кылбайсыңар be. Эме. Касаш балам үйүнө келдик. Касаш балам зыңгырап үй салып тур. Азыр көрсөтүп берейин, Бияка киргенде бул эски үй да негизичи. Бияка үй салып атыптыр. Меко. Бул үйдүн аты эмне деп аталат? Бакыт үйү деп айтылат. Бакыт үйү. Ооба. Ичи канча комнат? Ичи деген негизи сыртынан 15ке 13 да. 15 квадрат комнат, эме общий. Ушул турушу 6 комнат, 7 комнат. ушул туруш менен канча акчага кураттың? Билесиңби ошону? Айтчы. Аны эсептеген жокмун чындап эле. Вообще эсептеген жокмун. 2 миллиондон ашып калды го. Эми 3 миллион 3 миллион келди. Бияк эмне? Кухня. Кухня болобу? Кухня он жок келди. Бул болсо холл. Сол жагы болсо зал үй. Конокто келет. Мен кирем да, мен кирем да. Мен келип конок болуп кирем да. Ар жагын көрсөтөм. Негизи эле кыргыз үйү деп неме айтабыз? Кыргыз үйү деп чоңчот. Салып береді қырғыз үйге. Ет тартылып, қонақтар үйді, қонақтар үйді. Кичин қолға Бияқча. спальня. Бул спальня. Тиги аяшка мүмкүн айтасың. Бияк гардероб да? Бұл деген неме гардеробный. Жоқ, эме гардеробный. Бияқча. Бұл дағы гардеробный. Кийимдер көп ушунчалык, Да. Бұл мамашаның комнатасы. Мамашам комнатасы. Жакшы. Бияқча. Бияқ болсо жерде топқа. Бияк уже эски үй экен, Душевой бияқ. Бияк душ болуп экен да. Ауырып турсаң ауырткан. Бияғы Ашсаң, Атышты. Кородо эмне карабайсың? Чакан мал сал карамайбыз. Кой Тоокторуң көп экен жото, тоокторуң. Жумурткаларын сатасың ба? Жумурткалар жок, сатылбайт. Сатылбайбы? Өсүп эле. Ар жакта жерлер бар да турабы? Ооба. Канча соток? Ата 10 соток, 20 соток, да? Общий 30 соток. Общий эми 20 соток эми жарымы короо жай менен керет. Агырот. Бакча эме алмабактар керет. Ясно, ясно. Негизи мекендештер бул Кочкор районунда ошо биздин айылыбызда жерлер өтө кенен да. Мисалы мен бул азыр өзүм өсүп чоңойгон үйүмө барам. Ошол жерден көрсөтөм үйүмдү. Негизи мисалы ошо мен өсүп чоңойгон үйүмдө 30 соток жер бар да. Аорот үйдөн чыкканда элечи. Кенен жерде өтө кенен да бияктачы. Аоротторунда картошка айдайт, арпа айдайт, буудай айдайт, мындай. Кененчилик да. Ошол. Алыстабыз эми. Мына мекендештер, өзүмдүн өсүп чоңойгон үйүмө келдик. Кичине кезимден баштап, ошо 2 жашымдан баштап ушул жерден чоңойгом да. Ушул жерден чоңоюп, өсүп, тарбия алып, тайнемдин колунан, таятамдын колунан өсүп чоңойгон болчумун. Үйүбүз ушундай болчу. Бул временка. Бул чоң үй. Негизи көбүнчө временкада жашачык да. Ошол жакта меш кагып, меш жагып, жанагындай билесиздер да. Конок үй ушул болчу да. Анан баягы биз окуп жүргөндө, ушул жерде жүргөндө бuyakta карагаттар бар эле, карагаттар жок калыптыр. Бул карагайлар кичинекей болчу. Бул бактарды өзүм тегиздеп, жанагындай жана теп-тез кылып турчумун да. Анан биз кеттик, эч ким жашабай калды. Азыркы моментте эч ким жок да негизичи. Ошол мекендештер. Ушул жерде чоңойгом.
Агротус болсо ар жакта чоң. Жүр. Артым эшикчи оператор. Оператор жигит. Бул жерде чеснок айдачык, чеснок, песнок жанагындай майда морковка айдачы элек. Морковка деген сабиз деп коеюнчу. Мыякта бир арак ичиптир дегендей. Бул жак коро болчу. Короодо мал бакчы. Мыякта жанагы мехими бар эле. Нан жапкан жер. Бул жок экен. Мыякта постоянно жүк эме чөп эйлчү эле. Чөп тийип койчу постоянно. Чөп тийип турчу элек. Бас бияка оператор. Бир кел. Жакынан кел оператор. Негизи айтып кеттим го жана Кочкор жергесинде негизи жер кенен да. Бул жер 30 сотый. 30 ушул жерден постоянно мен картошка айдап, будай айдап, эгин айдап, ушул жерден чаап, ушул жерден болчу. Көрдүңүздөрбү жерлерде? Бүт баары кенен да, вообще баары кенен. Сон жер негизи. Ошо кыскача ошо көрсөтүп кетейин негизи үйүмдү. Ошол. Негизи көбүнчө мени Россия жергесинде көрүшөт да. Ошон үчүн дагы айтып кеткен эле айылский вайб. Карапайым элдер менен жүрөбүз. Сагынсаңар керек негизи, ошол дече көрөбүз. Мына мекендештер, айылда дагы бизде кичинекей жанагындай бизнестер бар да, айылдачы. Айылда бизнес дегенде, жанагы айылда келиндер шведа иштейт. Билишимче көп эле айылдарда ушуна шведа иштеп калыптыр да. Мына здание, көрсөтүп койчу зданияны. Ушул здание ичинде шведалар бар да. Анын ичинде аяшкаларым иштейт, жеңешаларым иштейт, эжелер иштейт дегенде азыр кирип туруп айтып беребиз. Канчадан табат экен, эмне кылат экен. Мурун мындай негизи мындай бизнес жок болчу да. Азыр чыгып калыптыр да. Сезим барбы? Бирсоо? Бирсоо болот экен, кирели. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ишиңер ийгиликтүү болсун. Нуржан, красавчымбы? Кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы жүрөсүңбү? Жактасың сен? Качайсың? Качайсыңбы? Ame kaçırgen sen nasıl hayat kullanasın? Kaçırgen sen Мына мекендеште көрдүңүздөр, биякта бүт баары келин балдар, аяшкалар иштейт. Бүт тааныштар да баарын эле тааныйм негизичи. Бул менин аяшкам болот да. Аты Сезим. Эмне тип атасың? Рубашка? Не рубашка? Женский или мужской ба? Женский? Женский? Тәти жерде образец тартасың. Бар, көрсөтпөйсүңбү? Россияга отправка болуп турган. Ушула кетип Россияга, Мисалы, бир рубашканы канча метр тегесиң? Канча? Алсаң образецти. Образец алсаң? Чоң швеялардан сураш керек да канча. Айна шегерден. Да, мен көбүнчө баягы Россиядан көрөт го. Россиядан көргөндө жана садоводдо, рынокто ушулар көрүп калчумун да. Ушулар экен да. Бул ошондо канча минут кетет бул тиккенге? Мисалы, сен алдың да менче элек алды. Бирден тикпейбиз да, биз деген точкада деген 20дан өйдө 30дан болот да. Мисалы, ошол 50 штукту 2 күндө чыгарабыз да. Мисалы, примерно бирөөнү канча мүнөттө тегесиң? Билбейм, зайска айтып көрбөп турмун эми аны. Примерно жарым саатта тиксек керек. Жарым саатта бир. Ошондо бир штукту мен мурун баягы Кочкордон бияктан окуп барып кана шаарга барып мен шерексегим да. Бүтүнчүк болупчу мына. Силер бүтүнчүк жокпу? Жок. Бизге даяр келет. Анан тигип бүтүп салып ийебиз. Бүтөйсүң, бүтүрсөң. Бизге берген жактан цех бар да шаардачы. Ошол жактан үтүктөп өздөрү топчуларын тагып, эме кылып алышат. Бул кесилип,
готовый болуп келет да лекалдар, Биз только тиге беребиз. э? Үтүктөгөнү, топуш такканы, петляларын, тешкендерин өздөрү кылышат да. Муну канча сомдон тегесиңер? Бир эмен рубашка. 80 сомдон тигилет. Бир уштук, мисалы сен иштейсиңдер постоянночу. Ошондо сен жумасына канча чыгарасың? Эми негизи айыл жергесинде постоянно отуруп иштебейбиз да биз. Ары убакыт болгон кезде тигебиз да көпчүлүк. Бул Үйгө баягы барабыз, Шведия ишчилерге келебиз. подработка экен да. Подработка катары көргөнсүң. Калсаңар келесиңер, үйдө жумуш жок болсо, келип тиге бересиң. Кээде үйдө абышкаңар тамак кыл деп тамак жасап коюп, анан келип ташпай. Жумушубузду Негизи иш бүтүрүп. канчадан канчага чейин? Биякта чектөө жок. Ким кайсы маалда келип тиксе. Түнү менен иштебесиңерби? Ачык бешикке. Өзүн, ар ким өзүнүн шартына жараша тиге берет да. Жакшы, жакшы. Бияк Швейнисектин эң чоң главары, эң улуусу, сулуусу Айнашыж экен. Айнашыж канча болду Шведия иштегенге? Көп жыл, Я, көп жыл болду. именно бияктабы же негизи эле? Канча жылдан бери иштейсиз? 5-6 жылдан бeri. 5-6 жылдан бери? 12 саат тумай иштейсизби же келип кетип мындай? Gelip кетем, кээде турбай иштеп калам. Ушу Шведияда иштеп мисалы примерно бир айына канча чыгат? Акча көрүнүп белеби? Санап көрүнүп белеби? Билбейм эми аны санаганды. Примерно Жок, билесиз да. санаган жок. Чын. Аны айта албайсызбы? Не? Айтпайсың. Жок, кандай ичебиз? Бизнес бе? Бизнес ба? Бияктагы Личтан мен жакшы алам. сиз көрүп атамыз сизди, көрүп мындай билинип турат да. Биякта мен Айшкам болот. Аты Асел. Бул да кыйын кыз негизичи. Иштеп нәрсе? Жакшы. Кандай иштеп атасың? График кандай сенде? Канча саат иштедиң? График разный. Мен түшкө чейин садиктен 3-төн кийин келем бияка. Зарплатамды айтып коеюн. Зарплата канча? Зарплата канча? Зарплатаны эсептебейбиз чын эле. Ал кройду кетирген сайын келет, анан биз оны кылабыз, эсептейбиз. Ошо бир зарплата менде кройду кетирген эстеп койчу бул жолу бир кийиме канча алынат? 3000, 6000 разный болот да. Кенге жараша. Эң аз 1000. Жок, 2000 эң аз. 2000 Ошондо биякта 3 күндө артыраак болгондой. биякта канча швей бар ошондо? Я, Биякта канча швей бар? биякта 11 бар, анан еще надомдор бар. 12 швей барбы? 12 швей бар экен. Так, бир авырлык бар экен, авырлык койдук. Биякта эле тамак ичип, обед ошоктон эле калса. Тамакты да ошол жерден кыла бересиңерби? Жаңы салынып атат, экинчи чайсыз. Катты салат. Фундамент билип атабыз. Мен что-то байкалаптым. Дагы чоюп атат. Канча машина бар ошондо? Көп эмеспи? 30-40 чактыбы? Негизи швей азыр жарым моментте эле 20 ашат. Надомдорду кошуп коюп, 20 ашат. Жайлоого кеткендер бар. Жында коюп калган. Жайлоодон келип алып да иштей беришеби? Мисалы биз боксточдейбиз, отпускага чыккан учурда иштеп атпайбыз. Мектепте Жайлоого чыгып келет дагы, калган моментте жакшы. мектепте отпускага чыккандар келет. Көрдүңүздөр мекенештер. Айылда бизнес катуу бияктачы. Баары өзүнүн эмесин кылып. Мурун баягы биз убакта мына швей жок болчу да. Азыр көрдүңүздөрбү, бир жакта бизнес бар. Бияк аверлоо экен. Атамбыз мына. Сиз аверлокто иштейсизби же? Канча жыл болду сиз иштегенге? 2 жыл.
Аверлоктон караганда Швеянка көп төлөйбүз, аверлоктун кандай көп деле окот, кандай окот? Аверлоктун количестводан отасың. Ошондо канча жыл болду иштегенге? 2-3 жыл болду. Зарплата канча болот? Айтасызбы? Секретпи? Тиккен количествоға жараша. Мисалы күндө бир айда койду. Канча алдыңыз бир жолу? Үйүндө алган эле 10 миңден ашык. Жумашта айына. Айын. Айына, Жакшы кезде жакшы болчу. Мына мекенесте өзүңүздө көрдүңүздөр, айылдагы бизнести көрсөтүп бердим. Кеттик ошондо. Азыр кылчтар жолугуп, аяшкалар менен балык баргантабыз, башка айылга. Балыктар бар дейт. Балыкка барып, балык улап келели. Сен ким аласың? Атаң аты ким? Кутман. Кутман? Кутманбы же Сатаркулбу? Кутман. Точно Кутманбы? Канча? Кутмандын атасы Сатаркул. Канча көчтүң? 5. 5 көчтүң бе? Молодец. Кочкор районунда жүрөбүз. Булар башка жызгып атышат го. Серкинчек.
Намекене иштер. Айылда койлор. Айылда жашоо ушундай. Койлорго белги салып атат. Текте козлор жүрөт. Мыякта болсо аттар турат. Оператор жигит уруп атат тиякта. 오늘 사인데? 정 축구가 정했나 마 정. Ушактайсы болдук койсу. келгенде эле салышыңыз керек экен да.